Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу мусулмандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Так, бүгүн 13 январ 2022 жыл. Саат 10:38 өттү. Мен линияга чыктым, мана буюрса. По-моему, 5 январдан баштап иш жакшы болбой жатат. Эми насыбинче иштеп кечке чейин иштеп көрөйүкчү, канча болот экен. Кече да жакшы иштей албадым эле. Кече грипп болуп, бүгүн дагы гриппмин. Бүгүн бирок алхамдулилlah кыйла жакшымын. Кеч саат 11-12 чейин иштеймин бүгүн. Бүгүн четверг. Обычно четверг жакшы болот эле. Кана иштеп көрөйүкчү. Бисмилlah. Так, экинчи заказ. Биринчи заказ тарткан унутуп калып турмун. Так, экинчи заказга 631 рубль без масок. Оценивать не будем. Saat 11'den 25 minut öttü. Men 10'dan 45 ötköndü. Keyin, по-моему, birinci zakazda aldım öyle da. Hazır уже iki zakaz oldu koydum. Birinci zakazım korotkeli zakaz oldu, 5 minut alık. 200 рубль. O аэропорт Домодедово. Нормальный заказ. До заказа 3 минута кейін. Кагач керек. Так, üçüncü zaказды аэропорт Домодедового алып келдим. 1 saat 17 минутада 1683 пул. Негизи аз болуп калыптыр, ончолук болбош керек эле. Без маски. Так, ошондо бул заказ кандай заказ болуп калды? Комфорт плюс менен болгон экен да. Комфорт плюс менен болуп почти 50 километр 1600. Бул чересчур арзан да. Самом деле примерно хотя бы 2000 болуш керек эле да. Так, 3 заказ кылдым. 3 заказым 1829 болуптур. Так, эмнеге очередке койбой жатат? Так, очередь деген мындай да. Комфортко 1,5 saat деп атат. Комфорт плюске 2 saat деп жатат. Так, азыр мен чыгып намазды окуйм пешинде. Эгер берсе берди, бербесе жок. Мага тез эле бериш керек, потому что менде рейтинг 5, активность 100, уровень платина, короче. Самый мощный. Так, манеке, тугандар, 15 минутта калганда эле сразу эле заказ берип койду, алхамдулилlah. Люберчиге, как раз өзүмдүн районума. Тугандар, мына аэропорттон заказ алганда, аэропортко кире электе обязательно клиентке чалып, где вы ожидаете, вы вышли или не вышли деп сөзсүз сурап алып, анан кийин кириңиздер. Потому что бул аэропортто мошенниктер бар. Мындай левый фейковый заказдарды кылып коет дагы, таксисттерди ошону түгүлөп пустой эле жөнөтүп алат да. Ошон үчүн заказ түштү, обязательно чалып, уточнять этип, чыга элек болсо чыга бер, уже келип калдым, уже максималда барып каламын деп, точно билип алсаңар, баягы столбиктер бар го, А1, Б1, Ж1 дегендер. Ошонун астына барып тур десеңер, барып турат. Издешпей эле барып эле отуруп эле сразу түшүп кетип каласыңар да. Не за что времяны коротпой. Мен уже мана келип калдым, алхамдулилlah. Так, 4-нчы заказ, аэропорттон алган заказ. 1384. Тоже арзан. Жок дегенде 1,5 болот десем, болбой калыптыр. Пропустить. Так, saat 3 болду. 3213 рубль болду. Короче, bir заказ алдым эле, 5-нчы заказ. Оплата наличка менен. Бир чоң эле катын экен, магазинге кирип кетейли деди, болуптур деп кирип кетти эле. Мына ожидание кетти уже. Оплата 800 рубль болчу, уже почти 1000 рубль болуп калды. Чыгабы экен, чыкпайбы экен, ошонусу интересный болуп атат да.
хотя бы под залог бірдеге қалдырып қой деп тұрмын да мен дағышы. Мен вроде нормально қатын эле. Чықсын эми дейт. Что-то клиент жоқ қой уже, почти 10 минута болып қалды. Чоң эле қатын алдап қачып кетіп қалды уже. Алдап қачып кетсе өлді ғой. Это уже нехорошо. На телефон не отвечает. Уже тут 1031 рубль. Неужели қачып кетті? Чоң эле қатын ей. Субханалла, под залог алып қалыш керек екенледі. Алло. Вы звонили сейчас? Да, это я такси этот там стою. Я сейчас выйду. Ага, хорошо. Жақшы өзі чалып қалды. Алдап кетсе өлді ғой. Так, мына бір долгий поездка алдым эле. Заказды алғанды 2 саат 10 минут көрсөткөн эле. 2 саат 50 минут дегенде жетип келиптирмин. Зеленоградка. Акчасы 3790 рубль. 50 рубль чиги берди. Короче, жакшы жаман эмес. Эми Москвага кайтып кетиш керек эми. Оплата наличками болчу. Без масок. Пропустить. Так, Зеленоградка келип, бираз отурдум. Домойду коюп, чтобы обратно пустой кетпеш үчүн. Заказ алдым 1,2 коэффициентинен Долгопрудныйга. Азыр канча? По платному, короче, почти 38 километр. Бесплатному 32 километр, бирок 46 минута көрсөтүп атат да. По-любому, как минимум 1000ден жогору да, бериш иншалла. Saat 9'dan 4 minut öttü. Bugün 12'ye çeyin işlemin inşallah. Так, 7-ci заказы да бүтүрдүм. 1000 рубль болот деп ойлодум эле. Жок. 1,2 коэффициентинен берди эле 1905 болуптур. Өтө жакшы. Так, үйгө кетсемби же кетпесемби? Saat 9'dan 52 minut öttü. 8462 rubl boldu. Mana akırkı zakazды бүтүрдүм. Saat 12'den 13 minut öttü. Где-то ошондо мен 10:30 баштаган болсом, түнкү 12'ge чейин иштептирмин. Таза 19 рубль иштептирмин. Анда эмесе эртең дагы эртерээк туруп ишке чыгыш керек. Мен эрте. Так, туугандар, мана ушинтип бүгүнкү смена дагы бүттү. Почти 12 саат иштептирмин да. 12 саат, 11 саат. Домойду койдум эле, дагы бир заказ бердим үй жака. Ошондо мен намаз окудум, чай иштим, нар жак бер жак болуп. Таза чисто 11 саат иштеген болгондо дагы 11 саатта 9000 иштептирмин. 9000 иштеген болсом, адан 1,5 расход бензинге кетти. Ошондо 7,5 таза иштептирмин бүгүн. Мен просто 2 заказ, жирный заказ болгондуктан ошо заказдар жакшы көтөрүп кетти да. Зеленоградка кеттим 3700гө. Почти 3800'ga кайтышым 2000 болду. Ошо менен нормально болуп кетти да. Анда эмесе туугандар, кийинки видеодо көрүшкүнчө баардыгыңыздарга салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.